Касым-Жомарт Токаевдин Акмола облусуна болгон иш сапары Кошшодагы 1,5 миң орундуу мектеп-гимназияга баруудан башталды. Окуу жай жаңы райондо жайгашкан. Жеке инвестицияга жана ыңгайлуу мектеп улуттук долбоорунун стандарттарына ылайык курулган. Информатика, химия, физика, биология, технология, робототехника, мобилография, виртуалдык унаа айдоо, чет тилдер, жыйындар жана спорт залдары бар. Мамлекет башчы мугалимдер жана окуучулар менен баарлашып, аларга жаңы окуу жылында ийгиликтерди каалады. Белектерсиз болбойт. Президент ата жөнүндө сөз кетебин жана ата мекендик өндүрүштөгү мектеп автобусун белекке берди. Казакстан алдыңкы өлкө болуусу үчүн робототехника сыяктуу маанилүү багыттарды изилдөө керек. Бул билим ар дайым талап кылынат. Жаш муун билим алууга умтулушу керек. Мамлекет башчы Кошшонун инфраструктуралык өнүгүү планы менен таанышты. Ага облустук маанидеги шаар макамы берилгенден кийин 2021 бул жерде калктын саны 110 миңге жеткен. Башкы пландын алкагында 1,5 миллион чарчы метр турак жай жана 45 социалдык объект мектеп, бала-бакча, оорукана куруу мерчилген. Касым-Жомарт Токаев облус акимине шаардын инженердик коммуналдык инфраструктурасын модернизациялоо жана газ түтүгүн тартуу маселелерине өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Ошондой эле президент Кошшода жарым фабрикат өндүрүүгө катышты. Мамлекеттен финансылык колдоо алган компания канаттуулардын этинен өнүм чыгарат. Чийки зат облустун канаттуулар фабрикаларына жеткирилип, ал эми даяр өнүм өлкө боюнча чыгымдалат. Ошондой эле экспорт Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө жөнөтүлөт. Президент мекендин айылына да барды. Мамлекет башчыга жергиликтүү маданият үйү, хореографиялык жана спорт залдары, үн жаздыруу студиясы жана иримдер көрсөтүлдү. Белгилей кетсек, бизнестин социалдык жоопкерчилигинин алкагында ата мекен агрофермасы айылды өнүктүрүүгө дээрлик 800 миллион теңге бөлгөн. Я всех приветствую. Я специально сегодня. Мен баарына салам айтам. Мен бүгүн атайын урматтуу Иван Адамович Сауэрдин чарбасын көргөнү келдим. Ал жөнүндө көп уккам. Ар бир жолу келем деп убада берип, бирок азыр гана келип олтурам. Бул жолу мен бул жакка келдим. Баарыңарды көргөнүмө абдан кубанычтамын. Экономика чоң, бардык көрсөткүчтөр боюнча алдыңкы. Мындан тышкары өлкө башчы супермаркетти, паркты, мектепти жана албетте мекен агрофермасынын өндүрүш объекттерин, саан борборун жана сүт заводун кыдырып чыкты. Бүгүнкү күндө ишкана Европанын алдыңкы технологиялары менен иштеп, суткасына 50 тонна сүт жана өнүмдүн бир нече түрүн өндүрөт. Белгилей кетсек, Акмола облусунда сүт азыктарын чыгаруучу 15 завод бар. Ошондой эле аймакта 7 сүт товар фермасы курулуп жатат. Долбоорду каржылоого 13 миллиард теңге бөлүнгөн.